Assalamu alaikumlar. Assalamu alaikum dostlar. Саламатсыздарбы? Ардактуу мекендештер, Биоит ишканасынын урматтуу эмгек жамааты жана бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, биз бүгүн өлкөбүз үчүн, эл журтубуз үчүн дагы бир маанилүү окуяга, жаңы фармацевтикалык заводдун ачылышына күбө болгону турабыз. Маанилүү окуя дегеним бул кезектеги эле өндүрүш ишканасы эмес, бул дартка кабылып, ооруга чалдыккан жарандарыбыздын сапаттуу жана заманбап дары-дармектерге жеткиликтүүлүгүн камсыз кылууга, импортко болгон көз карандылыкты азайтууга жана ата мекендик өнөр жайды өнүктүрүүгө өбөлгө боло турган ишкананы ачууга чечкиндүү кадам таштап олтурабыз. Тагыраак айтканда, дары-дармек каражаттарын өндүрүүчү Биоит фармацевтикалык заводунун инъекциялык формадагы дарыларды чыгаруу блогунун ачылыш аземинде турабыз. Биоит ишканасынын аймагында долбоорлонуп курулган жаңы завод жогорку сапаттагы инфузиялык эритмелерди, инъекциялык ампулаларды жана көз тамчыларын чыгарууга багытталат. 4,5 миң чарчы метр аянт ээлеген бул ишкана эл аралык GMP стандарттарына ылайык келет. Бул жерде элибиздин саламаттыгына кам көрүү маселеси тургандыктан завод Италиянын, Германиянын, Түштүк Кореянын жана башка алдыңкы өлкөлөрдүн заманбап жабдуулары менен жабдылганын азыр өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Башкача айтканда, эң алды менен дары-дармектердин сапатынын жана коопсуздугунун жогорку деңгээлде кепилдик берүү маселеси эске алынды. Урматтуу замандаштар, Кыргызстан калкынын саламаттыгына кам көрүү мамлекеттик саясаттын приоритеттүү багыттарынын бири болуп саналат. Мына ошондуктан заводдун курулушу мамлекеттик саясатты ишке ашырууга түздөн-түз салым экенин баса белгилеймин. Жалпы дары-дармек дегенибиз менен бул завод өлкөбүздүн тарыхында алгачкы жолу инфузиялык эритмелерди, ампулаларды жана көз тамчылатмаларын чыгарган ишкана болуп калды. Жогоруда белгилегенимдей, дары-дармек жаатындагы импортко болгон көз карандысыздыгыбызды кыйла азайтат. Ага жараша дары-дармектердин баасы дагы төмөндөйт. Оорулардын түрлөрү көбөйүп жаткан бүгүнкү заманда мындай ишкананын курулушу менен элибиздин дары-дармектерге жеткиликтүүлүгүн камсыздайбыз деп ишенип турамын. Алдын ала эсептөөлөр боюнча завод жылына 18 миллион литр инфузиялык эритмелерди, 57 миллион инъекциялык ампулаларды жана 31 миллион флакон көз тамчыларын чыгарары күтүлүүдө. Бул өндүрүлгөн продукциянын көлөмү өлкөбүздүн муктаждыгын толук камсыздап, андан сырткары экспортко дагы чыгабыз деп турабыз. Баасы 13 миллион АКШ долларын түзгөн бул долбоор өздүк каражаттын эсебинен жана Россия Кыргыз өнүктүрүү фондунун Насия линиясынын эсебинен ишке ашырылды. Кече жакында дагы өзүңүздөр күбө болдуңуздар, Ошто дагы бир инсулин шприцтерин чыгарган заводубуз ишке кирди. Мына ал заводубуз дагы ишке кирери менен жүздөгөн миллион даана шприцтерди буйрутма алып, экспортко чыкканга уже иштей башташты. Мурда андай шприцтердин баарын биз импорт кылып алып келет элек. Мына эми өзүбүз тескерисинче экспорт кыла баштадык. Ар бир ишкана курулган сайын жаңы жумуш орундары пайда болот. Бул заводдун ишке кириши менен дагы 100га жакын жумуш орундарын түзүлөт. Натыйжада экономикабыздын өнүгүшүнө, бюджеттин кирешелерин көбөйтүүгө жана ички дүң продукцияны арттырууга өз салымын кошот. Бүгүнкү ачылып жаткан ишкана технология менен өндүрүштүн эле салтанаты эмес, ал мамлекеттик органдар менен бизнес коомчулуктун элдин кызыкчылыгына багытталган маанилүү долбоорлорду ишке ашыруу үчүн бириге алышаардын айдан ачык мисалы десем жаңылышпаймын. Ийгиликке жетем деп алдыга максат коюп, бир катар тоскоолдуктарды, кыйынчылыктарды ашып өтүп, тер төккөн мээнеттин аркасында бүгүнкү жетишкендигибиз жаралды десек болот. Бул заводду курууга баштан аяк катышкандардын бардыгына ыраазычылык билдире кетейин. Долбоор силердин билимиңердин, кесипкөйлүгүңөрдүн жана ишке берилгендигиңердин аркасында ишке ашты. Анда эмесе баарыңыздарды бүгүнкү жакшы саамалык менен чын дилимден куттуктаймын. Элибиздин саламаттыгына кам көрүүгө багытталган ишканабыз баарыбызга кут болсун. Келечекте фармацевтика жана медицинадагы жетишкендиктер менен сыймыктана турган мезгилге жетели. Биоит ишканасынын ишмерлиги илгерилей берсин. Бул биздин азыркы иштеп аткан заводдон чыккан
таблетка, капсула, порошок, экспортқа кеткен продукцияларымыз. Bunu уже экспортқа кетирип атасың. Көп экспортқа кеткен. Новокаин. Коридорда 30-40 паскаль давление. Азыр биз байкабай турабыз, аны эшик ачылганда. Сүрөө бул жактан келет. Келет, бул жерден баягындай киргизип сырткы коробкаларынан, упаковкасынан полный чечилип туруп, анан бул жака келет. Анан бияка өтөт. Бул жерде ошондо сырыолор баары ачылып, карадага тартылып, канча керек болсо, бүт бар даярдап туруп, анан реакторго барат. Азыр реакторго келет. Бир саатта чыкпайбы? Бул жерде өзүнчө гез расход жасаган реакторда ошол ишин обработкаланган, тазаланганга жасалган специалдуу химия заттар. Чоң мощностагы реакторлар аз бири 10 тонна. Bunun içinde ошол растворлор даярдалат. Даярдалып анан Дальше кетет. Бул деген полный автоматика. Эң кымбат жабдык. Мурат пластик. Бул бир азыр астында турат. Бизде бул 2 уюл. Бүт астыңкы жабдыктарды, технологияны жасаган капалак үстүндө. Бул жерде окончательный кодировка. Азыр натрий хлор коюлат. Бул синичи жок. Пластмассага чыгып атат да. Полипропилен деген бул специальный фармацевтикалык сорттогу контур. Дүйнөдө 4 производитель бар. Үчөөсү Европада, бирөөсү Кореяда. Башка жакта жок. Жомун кайсы орунга койдуңуз? Гидраствор, антибиотик кошобуз, баардыгына кошобуз, баардыгын ичине кошобуз да. Готово. Мындан кийин алтын уже болду. Бул жерде специальный градирующий. Жакта ыстык жакта кайрадан, музатып кайрадан аткан. Бул жакта эле жактагы да эле условия, бүт баары жыйынтык условия чогулган. Bölümümüz 2 laboratuvardan turib, fizika, kimyo laboratoriya va mikrobiologiya laboratoriya. Bu priborlarning eng негизги милдети биздин дары каражаттарынын курамындагы активдүү заттарды жана алардын аралашмаларын эң кичинекей болгон дозада аныктай алабыз. Бул приборлор автоматташтырылган деп айтсам болот. Бул жердеги кызматкердин мисалы айта кетсем, кызматкердин жумушу үлгүнүн жана эталондун суюктуктарын даярдоо жана программа аркылуу приборго туура тапшырма берүү. Андан ары прибор өз жумушун кылып, биз дары каражатын результатын көрсөтөт. Дары каражатын жасаганда эмнелер бар экенин аныктай алабыз. Биздечү. Ушундай эле жаңы өндүрүшүбүздө бизде эң эле маанилүүсү бул инъекциялык суу, инъекциялык дары каражаттарын чыгаруу үчүн инъекциялык суу, анын тазалыгы биз үчүн аябай катуу көзөмөлдөн өтүп турат стандарттар менен. Бул приборду дагы Америка Кошмо Штаттарынын Слидайн компаниясынан сатып алып жаңы орноттук. Бунун жардамы менен биз ошол инъекциялык суунун органикалык кошулмалардан таза же булганы чекенин Мындай аппараттардын баардыгы бизде бар болушу да. Эми булар да бар. Потому что булар бизге жөнөтүп, биз текшеребиз. Биз незиракка услуга көрсөтөбүз. Биз текшеребиз. А мурда да болот болчу, э? жалпы органикалык комитеттерди аныктайбыз.